Өлкө башчы Садыр Жапаров балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Садыр Жапаров Бишкектеги жол киренин көтөрүлүшү боюнча өз пикирин билдирди. Кыргызстанда COVID-19 каршы массалык эмдөө башталды. Эртең 29 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 28 апрелде балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Сыйлык тапшыруу аземине буунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азания Ажиело жана ЮНИСЕФтин өкүлү Кристин Жолим катышты. ЮНИСЕФ тарабынан демилгеленип, Тынчтыкты куруу фондунун колдоосу менен 2 жылда бир өткөрүлчү балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар улуттук сынагына 18 шаар катышты. Сынактын жыйынтыгы боюнча Жалал-Абад облусунун Каракөз шаары 1-чи орунду ээлеп 3 миллион сомдук байгени жеңип алды. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаары 2-чи орунду алып 2 миллион сом байгеге ээ болду. Баткен облусунун Баткен шаары 3-чү орунду ээлеп 1 миллион сомдук байгени камсыз кылды. Ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү баалоо боюнча эң жогорку упайды топтогон 10 шаар балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар наамын алышты. Тизмеге жеңүүчүлөрдөн сырткары Кадамжай, Токмок, Нарын, Жалал-Абад, Кочкор Ата, Ош жана Каракол шаарлары кирген. Шаарларды баалоо үчүн деталдуу баалоо ыкмасы иштелип чыккан. 26 көрсөткүчтөн сырткары Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ЮНИСЕФ менен биргеликте кыйла сапаттуу маалыматтарды топтоо боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Комиссия бардык чогултулган далилдерди, баяндамаларды жана ар кайсыл муниципалитеттер берген документтерди пайдаланып, акыркы чечимин кабыл алган. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын катышуучуларын сыйлоо аземинде жаштардын бир катар суроолоруна жооп берди. Анда президент Бишкектеги коомдук транспорттор болгон жол киренин көтөрүлүшү боюнча өз пикирин билдирди. Жапаров жол кире калк үчүн өтө жогору болбошу керектигин белгиледи. Бишкекте коомдук транспорттор болгон жол кире 2012 жылдан бери өзгөргөн эмес. Шаар мэрине бул маселени коомчулук менен талкуулоо боюнча тапшырма бердим. Эл тарифтин айынан кыйналбашы керек. Пенсия жана жөлөк пулдарда көптөн бери көтөрүлө элек. Бирок көп жылдан бери экономиканы өнүктүрө турган бир дагы завод, фабрикалар курулган эместигин түшүнүшүбүз керек, дейт Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы жол кирени өзгөртө турганын, карап жаткан шаарлардын мэриялары пенсионер, студент жана окуучулар үчүн жеңилдиктер түзүлүшү керектигин кошумчалады. Кыргызстанда COVID-19 каршы массалык эмдөө башталды. Номер 6 үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Асель Теңизбаеванын айтымында, элдер вакциналууга жигердүү келип жатышат. Биз эмдөөнү 29 мартта Sinopharm менен баштаганбыз. Эми Sputnik V вакцинасын дагы алдык. Биринчи кезекте 65 жаштан жогорку кары-картаңдар жана өнөкөт оорусу барлар алышат, деди ал. Ошондой эле эгер адам мурда COVID-19 менен ооруган болсо, анда эмдөө бейтапты дарылаган врачтын айтуусу менен жүргүзүлөт. Эгер коштолгон оорулар болсо, анда эмдөөдөн өтүү туура болот. Албетте бул ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт жана ар бир адам үй-бүлөлүк дарыгери менен кеңешип, анан чечим чыгарышы керек. Эмдөөдөн өткөндөр 3 күн аралыгында көзөмөлдөө болот. Азырынча эмдөөнүн терс жактары каттала элек. Вакциналоо үчүн алгач дарылоочу врачтын консультациясынан өтүү керек. Андан кийин биз дагы ден соолугун текшеребиз. Ошондон кийин гана эмдөөгө жөнөтүлөт. Эмдөө 2 этап менен жүргүзүлөт, деди дарыгер. Кыргызгидромет борборунун маалыматы боюнча, эртең 29 апрелде өлкө аймактарында жаан жаабайт. Түштүк-чыгыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн +10, +15, Талас областында түнкүсүн +7, +12, күндүз +27, +32. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында түнкүсүн +11, +36, күндүз +29, +34. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +5, +10, күндүз +17, +22. Нарын жергесинде түнкүсүн +3, +8, күндүз +19, +24 градус. Ал эми Бишкек шаарында 29 апрелде жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +13, +15, күндүз +31, +33 градус ысык болот.